Келиңиздер ата бабанын мүнөзүн өзүбүзгө калыптандыралычы. Эмне ата бабабыз жалган айтты беле? Энелерибиз периштедей болгон го, умай энедей болгон го, ошо керемет касиет иштеген го. Башка улутка карабагыла. Силер көзүңөргө ишенсеңер алданып каласыңар. Көкүрөгүңөргө ишенгиле. Кыргызда макал бар го. Көкүрөк көзүң көрбөсө, көзүң көргөндө не пайда депчи. Мына ааламдык түшүнүккө ишенгиле, келечекке ишенгиле. Ушу бийликтегилер ордун бошотуп берип эле кетсе, өтө чоң иш, аалам астында, арбак астында, Кудай астында чоң иш кылган болот эле. Эмнеге десе бул жерде мынтип атат, адам ааламдык түшүнүккө өтпөсө, ден соолугунан, ишинен, бала бакырасынан, өңүн, жүзүн карартып, сөзүн кунсуз кылып, ар бир адамдын байлыгынан, бийлигинен, мал пулунан, бала чакасынан кырсыктырам деп атат да. Ушу кырсыкка ушулар күнөөлүү. Өстүрө албаса, эл байкуш куурап атат да. А өстүрүп кетсе, кырсыгынан, кыйынчылыгынан кутулуп кетмек. Мына урматтуу журтум. Көпчүлүк түшүнүп калыптыр, ыраазымын. Ошо көпчүлүккө түшүндүрө алган өзүм ыраазымын. Көпчүлүк өсүп аткан ошо көпчүлүккө ыраазымын. Ойгонуп аткан, улуулукка өтүп аткан, өзүн таанып аткан. Ошо көк асман ээсине ыраазымын. Кыргыз ушундай чөгүп кеткенде көктөн ушул илим берилгенине, ушул бүгүнкү күнгө чейин ушу илимди ыйлап сыктап жазган ошо Зульфия баштаган, Эргешбай ата баштаган, ошо алайда бир кызмат кылган миңдеген адамдарга ыраазымын. Эмгеги бар да. Ошо өткөрүп бергиче баланы деле багып чоңойтуп бирөөгө өткөрүп бергиче эмгеги бар да. Жана кыз алып атса деле айтат го, ыраазымын сизге, мага кыз даяр кыз бердиңиз дейт, окуган, өскөн дейт. Анысы кандай? Мен ошо аалам күчтөрүнө, ошо ааламдык түшүнүктө өткөн адамдарга, ошо ааламдын түйүшүгүн тарткан адамдарга ыраазымын. Ошол кыргыз ак болгондуктан, карапайым, касиеттүү болгондуктан мына ошолорго илим бериппи, көзүнө көрүнүш кылыппы, ошол ааламдын түйүшүгүн тартыппы, өстү. Кызмат кылды. Мына мен ушу жаңы Ордочканда алайдан үй бүлөсүн тыштап эрде аялдар келген. Мисалы Курманбей эже, Айдарбек эке дегендей, Анарбай дегендей, Кандалат деген эжелер үй бүлөсүн тыштап коюп, аны таң калчумун. Муну ери эмне дейт болду экен, бала чакасы эмне дейт болду экен деп. Көрсө анатомия менчиги эмес экен да. Ошо ааламдын кызматын аткарганда тетирисинче сакталып, өсүп, ааламдан кутулчу экен да. Мына мен да азыр ааламды мына тапшырып койгом. Келиңиз, сиз да тапшырыңыз. Илим алыңыз, өсүңүз, элге жеткириңиз.